Жалпы Серептөө телеканалын көрүүчүлөрүнө салым жолдойбуз. Бүгүн Прима курулуш компаниясы кезектеги объектисинин курулушуна старт бергени жатат. Ал эми бүгүн биз Прима Island деген үйдүн капсула салуу салтанатына катышабыз. А сиз болсо бизден алыстабаңыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле, бүгүнкү салтанатка аябай кызуу даярданып жатышкан учуру. Бул жакта Прима курулуш компаниясынын ген директорунун апакеси өзүнүн колу менен бул жакка капсуланы салып өттү. Капсуланын ичинде эмне бар деп биз чынында кызыкканбыз. Анын ичинде кийинки урпактарга деген бир жакшы сонун каалоо тилектерди жазып тыштап койдук дейт. Алар айтмакчы, чынында урпактарга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенине биз дагы абдан кубанычтабыз. Курулуш компаниялар көбөйө берсин. Курулуштун ишке киришине байланыштуу Куран окутулуп, жандык союлду. Элдер мырза, сиз менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын, чынында. Анан бүгүнкү күнүңүздөр менен да чын дилимден куттуктайм. Анткени жакшы бир жишаандын үстүнөн чыгып атасыздар. Жакшы бир каалоо тилектерди жазып, бул жака дагы капсуланы салдыңыздар, Ошол боюнча кененирээк айтып бериңизчи. Азыр эл да күтүп аткан болуш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Биз адаттагыдай эле биз өзүбүздүн бир нече объекттерибиздин биринин ошо капсула салуу аземи болуп атат бүгүн. Буюрса жакшы ой тилектер менен, жакшы ниет менен баштадык. Ошол үйдү убакыты менен жакшы сапатта, кырсыктан алыс болуп бүтүрүп алайлы деп эң биринчиси. Анан экинчиси ошол салып аткан үйүбүз буюрса бизнес класстагы объектибиз болот. Бул биринчи үйүбүз эмес, бир нече үйлөрдү буга чейин салганбыз. Ошол анан бүгүн өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз менен, өзүбүздүн кардарларыбыз менен, өзүбүздүн досторубуз менен бүгүн ушул жерде чогулуп капсула салуу аземин азыр жыйынтыктап жаткан учурубуз. Салтанаттуу кечиңиздер менен да куттуктайм биринчиден. Анан деги эле бул аймак, бул үй канча чарчы метрди түзөт? Канча аймак делейт? Саламатсыздарбы? Бул биз азыркы учурда Прима Island аттуу турак жайда турабыз. Өзү жайгашкан жери боюнча айта кетсем, экология жактан аябай таза райондо жайгашкан, өйдө тарапта, түштүк тарапта ботаникалык бакчанын бет маңдайында жайгашкан. Бизнес класстагы турак жай бул. Болгону 2 блоктон турат. 10 кабаттуу үй болот. Бизнес класстагы 9-10 этажы бул пентхаус болот. Квартиралар 2 этаждан баштап 8 этажга чейин квартиралар болот. Эң жакшысы бул деген аябай тынч, мындай өзүңүздөр үчүн алганга аябай жакшы вариант. Болгону 64 эле квартира болот. Мындай суроо жаралат да, эмне үчүн Прима курулуш компаниясын тандашым керек? Деги эле сиздин жообуңузду угайынчы. Биринчиден биз тараптан бул ыңгайлуулук, аябай жакшы район, локациясы, баасы жана качествосы. Квартираларда бул деген адам үчүн эң мындай бардык жагынан ыңгайлуу. Азыр эми бул жакта этаждарын кошо айтып бербедиңизби? Мисалы 10 этаж болот, пентхаус болот, ичинде дагы башка нерселер болот депчи. Анан кийин дагы бир сурайын дегеним, азыркы учурда бүгүнкү күндө актуалдуу болуп аткан унаа токтотуучу жайлар, мындайча айтканда парковкалар азыр актуалдуу маселелердин катарын толуктойт. Унаа токтотуучу жай барбы? Ооба, өзүңүздөр көрүп тургандай бизде казылып аткан нөлгө чейин казылып атат. Именно -1 нулевой этажы бул деген унаа токтотуучу жай болот. Бир 30 местадай бөлүнгөн. Мисалы, сиздердин офисиңиздерге барганда, мисалы жаңы офисте макеттерди көрүп келгенбиз да, ошол жакта менин билишимче 2-3 макет бар болчу, Ооба. Ошол жактагы бул жакка да тиешелүү макетти көргөнбүз чынындачы. Анан бардык эле ошол салынып аткан үйлөрдө унаа токтотуучу жай болот да, Ооба, бардык жакта нулевой этажда подземный паркинг болот, унаа токтотуучу жай жана гостевой токтотуучу жай болот. Көпчүлүк учурда негизи эле котлован казыла электе эле көпчүлүгү ошол курулуш компанияларда адамдар сатып ала башташат экен да. Анан сиздерде деле ошол нерселер болдубу? Азыркы бул курулуш
объектисинде? ооба, азыркы курулуш объектисинде эле жаңы уже котлован казылып баштаганда эле 15% уже сатылып кетти азыркы учурда. Буюрса бир жакшы үй болот деп ишенебиз биз дагы. Андан кийин канча убакытта бүтүп калат? Өзүңүздөр көрүп тургандай, жаңы эле айтып кеткендей, чакан объект болгон себептен 2 жылдын ичинде буюрса бүтүп калат. 2 жылдын ичинде толук кандуу элге өткөрүлүп берилет. Өткөрүлүп берет, плюштарын тапшырып, уже ремонт баштай берсе болот буюрса. Негизи эле сиздер менен бир интервью кылып, жаңы офисиңиздердин ачылышы болгондо декабрдын аягында келип кеткенбиз. Ошол учурда комментарийлерде видео чыккандан кийин көпчүлүк эл жазышыптыр да, мындай бөлүп төлөөнүн баштапкы суммасы канча болот, деги эле ошол боюнча толук кандуу маалымат берсе аябай жакшы болмок экен депчи. Жакшы суроо экен. Бул жакта болсо бизде бөлүп төлөө бар, ал болсо 33 айга чейин Prima Island турак жайыбызда болсо. Баштапкы төлөм боюнча айта турган болсок, 1, 2, 3 бөлмөлүү жана ошондой эле буга чейин кесиптешим Айсул айтып кетти, пентхаустар бар. Аларга дагы баштапкы төлөм 30% менен, батир канча турса ошондо 30%-ын гана берип алсаңыздар болот. Калганын 33 айга чейин белип коебуз. Азыр болсо чарчы метрдин баасы $1100 болуп жатат. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, батирлерге деги эле бул баасы болсо көтөрүлө берет, убакыт өткөн сайын курулуш этабы көтөрүлгөн сайын дагы. Ошондуктан сиздерди азыр чакырып кетким келет. Биздин Кеңсебиз бизнес центр Авангардка келсеңиздер болот. 7-кабаттабыз, А блокто. Келип биздин сатуу менеджерлер менен сүйлөшүп, толук маалымат билип кетсеңиздер болот. Анткени будан тышкары да биздин башка шаардын ар кайсы жагында жайгашкан турак жайларыбыз бар да. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле Prima Island курулуш компаниясынын капсула салуу аз эми дагы жыйынтыкталып жатат. Сиздер менен кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.